Мен биринчи жолу көрүп атам, ол сип панелден салынып аткан үйдү. Фундаменттен баштап крышасына чейин толук бүтүп берет экенсиң эле. Анан жер титирөөгө да туруштук берет. Жер титирөөгө туруштук берет. Бул сонун экен ол шейданда. Биз 30 жыл гарантия беребиз. Мисалы кандай экен, эми жайында салкын бекен, кышында жылуу экен, ошол жагын айтып коңузчу. бир кылым туруштук берет деп гарантия берет экен. Булар бийиктиги стандарт 2,5 дедиңби? Бул үйдүн кожоюну өзү спортсмен бир неме окшойт. Балконда кыла аласыңар мисалы. Жана пена бетон сыяктуу экен да. Ошол пена жакшы да. Кенен сезесиң. Кенен сезесиң, бийик, чоң көрүнөт. Стена фундаментке катып калат дагы. Анкер менен ага караганда бекемирээк болушу мүмкүн да. Ошо сары зымды күйгүзсө, күйүп кетип отур кадимгидей. Эч кандай эмес. Уруп тээп көрсөңүз да болот. Букулдабайт эч кандай. Силердин үйүңөр бир өзгөчө көрүнүп турат экен келгендечи. Үйдө үй салкын. Кондиционер тургандай экен да. Кондиционер жок, бирок үй салкын. Дагы мынтип бөлүп коём десе оңой да. Связканы сону кармайт да. Мисалы бир айда салып берип койгон үйлөр бар, 2 этаж үйлөрдөчү. Фасады жана материал же, бул башкабы? Бул бар. Ушул стойка менен турат турбайбы? Ооба. Штыктар. Ошон үчүн жер титирөөгө бекем деп айта алабыз. Жакшы. Ушу парвойду байкадым бул жакта. Ушул Кыргызстан боюнча жылына 3,5 миңден ашуун жер титирөө болот да. Кандай? Эркер болгон үчүн көрсүз да. Кенен болуп калат экен, кадимгидей. Если вдруг чын эле Турар ТВнын атынан келген болсо. Турар ТВдан келдик, ошол атайын силердин видеоңорду көрүп келдик дей турган болсо, Адекс курулуш компаниясы силерге бесплатный сип панелден үй салчу болсоңуздар. Ассаламу алейкум, YouTube көрүүчүлөр, туугандар, канайсыздар, Талас областынын тургундары. Биз азыр сип панелден салынган үйгө келдик, туугандар. Анан ушу Адекс фирмасынан салынып аткан үйлөр экен. Ушул жигиттердин өкүлдөрү ушул жигиттер. Анан эми туугандар, бул үйдү эми мен биринчи жолу көрүп атам, ол сип панелден салынып аткан үйдү. Элдерге да кызык болсо керек. Бул үй негизи бат бүтөт экен, анан акчасы да арзан болот экен көп үйлөргө караганда. Анан элдерге эң кереги бул жакта бунун сапаты кандай болот, өрт коопсуздугу кандай, шамалга кандай, жер титирөө кандай, жылуулугу кандай, элге эң керек нерсеси ушул экен. Азыр ошол боюнча толук маалымат алып беребиз, туугандар. Жалаң ушу сип панелден бүткөн үйлөрдүн баарын тартып чыгабыз, ушу Талас шаарындагы. Бул бүткөн үйлөрдү да тартып чыгабыз, жана дагы ушул курулуп аткан жагына да барабыз, туугандар. Кандай болуп курулуп атат. Анан ушул жигит мен көрүүчүлөр менен бир учурашып, анан бир толук маалыматын берип коеюн. Ассаламу алейкум, урматтуу Турар ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз Адекс курулуш компаниясынын өкүлү болобуз. Ушул сип панелден салынган үйлөр жөнүндө кенен сиздерге маалымат берген аракет кылабыз. Бул артында турган үй 2023 жыл салып бергенбиз. Бирден кардар уже бул жерде 2 кыштап койду дагы. 124 чарчы метр болгон, ар бир бурчу кызмат кылып берчү сонун үй деп айта алабыз. Силер ушул үйдү фундаменттен баштап крышасына чейин толук бүтүрүп берет экенсиңер, э? Фундаменттен баштап 90% деңгээлге чейин 3 айдын ичинде бүтүрүп беребиз. Бир комната болсо дагы, 4 этаж үй болсо дагы 3 айдын ичинде бүтүрүп беребиз. Анан жана өрт коопсуздук, жана мен айткандын бардыгы кандай каралат бул жакта, ошол жерде? Өрт коопсуздук, мисалы, бул вообще күйбөйт деп айта албайбыз. Любой материал күйөт. Азыр темирлер да күйүп эрип калып атпайбы, туурабы? Мындай эле сокмо менен турган үй эле күйүп кетип атат. Күйүп кетет. Ал өрт тилсиз жоо деп коет. Андан эч айда качып кутула албайсыз. Бирок максимально бул жыгач үй болгон үчүн элдин корккон нерсеси ошол болгон үчүн. Ошол да эң кылым. Биз ошого мүмкүн болушунча андан жана кылганбыз да. Мени безопасность сактаганбыз. Мисалы, электричестволор бүт бардыгы, мисалы, медомонолитный кабелдер, если ал жерден замкание чыгып токтартып кетсе дагы, биздин жыгачка мындай тийбейт да. Ошол үчүн бүт бар арта металлический пластин, аны биз бияктан объектке барганда дагы кенен көрсөтүп беребиз. Анан биздин жасалган сип панелден сырткы ОСБ-сы дагы ОСБ 3 дегенди колдонобуз. Бул ОСБ-лардын эң эле кымбаты, огнебиозащита, биообработанный, бул сырты лакированный, влагостойкий. Ошол анан пенополистиролубуз дагы биздин күйгүзгөндө эксперименттерибиз бар. Булар мынтип кармап турса күйөт, бирок өрттү колдоо касиети жок. Мисалы, китепте деле күйгүзсө күйөт, ичинде кислород жокко. Ошондой булар ОСБ-лар өтө катуу пресстелген үчүн ичинде кислород жок болот дагы, жалындап күйүп кетпейт да. Анан жер титирөөгө да туруштук берет. Жер титирөөгө туруштук берет, потому что булардын эффективности ошондо жер титирөөгө бекем, кышында жылуу, жайында салкын, ишо бат бүтөт да. Бул ошондо
жер титирөөгө турштук берген себеби ар бир немесине связка болуп байланган бул. Кармап мисалы үйлөрдүн бышык болуш үчүн башка материалдар менен салынган үйлөргө колонна коет го. Бул колонналарды ар бир 5 метр сайын коет, туурабы? А биздин үйлөрдө биздин сип панелдин размери 2,5 га 1,25 болот дагы, ар бир 1 метр 25 сантиметр сайын бурстар оролот. Ошол бурстарга сип панелдер киет дагы. Связка болуп калат. Ошол биздин бурстар колоннанын кызматын аткарат да. Анан ушул бул үй көрүп тургандай 2 кабат экен. Ошоно ортосунда да сип панел кеткен полдордун, Биз стенасына 1,25ге 2,5 сипти коебуз. Междуэтажный перекрытияга 60га 2,5дык сиптерди кылабыз. Буюрса алдан маселе. Единственный бир минус бар, айта кетейин. Бул шумоизоляция жагы бир аз слабый. Мисалы, сиз аркы комнатада туруп сүйлөшүп атсаңыз, прям не деп сүйлөшүп атканыңыз болбойт, бирок шумный звук болот. Кыйкырып аткандай болуп калышы мүмкүн. Эки этаж болчу болсо, экинчи этажда балдар согончогу менен дүкүлдөп чуркаса, биринчи этажга угулат. Эми ал жагы бир аз минус жагы. Бирок анын дагы чечүү маселелери бар. Мисалы, междуэтажный перекрытияга азыр шумоизоляция салып туруп, үстүнө сухой стяжка коюп коет. Экинчи этажда эмне болуп аткан, биринчи этажга вообще болбойт. Бүт нерсе минусу бар, бирок анын чечими бар. Анын баардыгы бирок баага келип кичине таасир этет. Анан акча жагына келгенде кандай эми айырмасы беркине кирпич менен салынган менен бул стенасы турду деген жумушу бүттү деген сөз да. Стенасы түптүз, сыртына бул артыста турган бул биздин сип панелдин үстүнө эле сразу эле чапталган да. Техноникалык фасады. Бунун сыртына слой шубактардын семен шубак, родбанк, маляр коюп, маяк коюп шуаш керек деген нерселер жок да. Анын баардыгы расход да, чыгым. Шагыл алып келиш керек, кум алып келиш керек, кум шубак кылыш керек, семен шубак кылыш керек, зачерка кылыш керек, шпаклевка деген андай нерселер жок. Бунун ичи дагы стенасы түптүз болот. ОСБнын үстүнө эле сразу эле гипсокартон чаптайбыз дагы, ичинен бир слой шпаклевка тартып коебуз, кардарага өткөзүп беребиз. Жумушу аз экен да бул. Жумушу аз. Ито жылуу жакшы. Ошол стенасы турган бойдон эсептегенде кирпич арзан чыгат, а бүткөнүн эсептегенде сип панел арзаныраак чыгып калат. Бир тамды 3 айдын ичинде бүтүрөбүз дедиңерби ошондо? 3 айдын ичинде бүтүрөбүз. 3 айдын ичинде. Бригадаңар бар, ар биринин өзүнүн жумушу бар. Биздин эффективностунун да бирден бири ошол. Биздин ар бир бригада өзүнүн жумушун кылат дагы, башка жумуштарга биз көбөлө стройкаларда көрүп жүрөбүз да. 4 өзбекти алып келет дагы, үй бүткөнчө салып коет. Алар 1 жыл, 2 жыл ошол жерде жүрө берет да. Фундаментин кылат, тигибин кылат. Аны кылып, чарчадым мен, эз алам. Бир эле там бүтүрөт ошондо. А биздики болсо, мисалы, фундамент куйган бригада келет дагы, фундамент куят дагы, башка объект бар, фундамент куюп кете берет. Стена куйган бригада келип стенасын тургузат, кетет. Кырша кылганда кыршасын кылат, кетет. Электричество кылган электричество кылат, кетет. Ошондой да. Эң жакшы ошол экен да. Анан кийин дагы бир жакшы жери, азыр мисалы бизге могул жерге үй саласыңар деп эле көрсөтүп коет. Болду. Кардар вообще суусун берип коет, светин берип коет. Мыг алып кел, оны алып кел, ысыкта кыйналмай жок. Бүт бардыгы жоопкерчиликтин баарын стройканын даже устанын тамак ашынан бери бүт өзүбүз кылабыз. Өзүбүз кылабыз. Өздөрү башка жака эс алып келсе болот экен демек, келгенче үй бүтүп калат. Жерин көрсөтүп туруп, акчасын төлөп туруп, 3 айга бир жака кетип калса, келгенден кийин үй даяр. Канча квадрат болбосун бүтүрүп беребиз. Жакшы экен. Мисалы, көлүк алып эс алып келип, үйдө бир жака иштеп келсе үй даяр буюрса. Азыр эң баалуу ошол убакыт болуп калбадыбы? Ого. Ар бир убакыт. Мисалы, көбөлө стройкаларды буга чейин деле көрүп жүрөбүз да. Келет усталар чалат, оны алып келип берип кой мага. Бир мык жетпей калды. 3 шпаклевка жетпей калды деп. А бизде андай нерсе жок. Бүт бардыгын өзүбүз уюштурабыз. Доставкалары менен, усталары менен, бүт усталардын тамак ашы менен жатаканасынан бери. Бул сип панел эми качан чыкты эле? Кай жылдан баштап курулуп башталды? Сип панел биз Кыргызстанга келгенибизге эң алгачкы ушул технология менен салып баштагандар биз. Adex Kuruluş компаниясы 2016-жылы түптөлгөн биринчи объектибизди 2017-жылы баштаганбыз. Ушу жакыныраак көрсөтүп, мына сырттын фасадтарында сонун экен да, көрүп тургандай. Бул Технониколь компаниясынын Хабер деген фасадный плиткасы. Мындай көрсөңүздөр болот. Бул ылдыйдан башталат дагы мык менен биздин сип панелдин үстүнө эле, ОСБнын үстүнө эле кагылат дагы. Үстүнө шахмат болуп кете берет. Бунун ичинде клейлери бар. Буюн ысыган сайын клей эрип жакшы кармайт. Жабып жиберет. Анан кийин жамгыр жааган сайын свети ачылат. Бул качествосу карагастын немесинде болсо бул сонун экен бул шейланда. Суукту да өткүзбөй. Бул компания өзү 20 жыл гарантия берет. Ар бир материалдын өзүнүн гарантиясы бар. Ооба. Негизи бул ошо Кыргызстан боюнча ар бир регионго салынып атат бул үйчү. Анан биздин Манас районубузга да салыныптыр. Бүгүнкү учурда ошол Талас шаарындагы эле объектилерди кыдырайын деп келдик, көрсөтөйүн деп. Эмесе жетишпей калабыз бардыгыначы. Ошол. Эми бардыгы эле окшош да.
кыдырган. Бардыгы эле салынуу технологиясы бирдей. Бирок үйдүн проектлери ар башка. Мисалы, бизде жумуш кандай жүрөт, ушуну айта кетейин. Биринчи телефондон чалып биз жөнүндө маалымат аласыз да, сиз интернеттен көрөсүз, телефон чаласыз. Бирок андан маселе чечилбейт. Эң биринчи очередь, если сиз чын эле SIP панелден салам деген ниетиңиз болчу болсо, сиз биздин офиске барып туруп эле биздин кеңешип, биздин ар бир материалдардын өзүнүн сертификат лицензиялары бар. Ошолор менен таанышып, анан болду мен SIP панелге токтолдум дей турган болсоңуз, сиз менен биздин архитекторлор отурат дагы сиздин каалагандай кылып туруп, сиздин кыялыңыздагы үйдүн проектисин чийет. Болду мен ушул проектке токтолдум дейт да. Ошол токтолгон проектисин сметчикке өткөзүп берет. Сметчик ар бир материалды эсептеп чыгат, материалын такташат. Сыртын эмне материал менен жабалы, крышасын эмне менен жабалы, металлочерпица кылалыбы же мягкий кровля кылалыбы, бүт баарын такташкандан кийин терезелеринен дагы баалар өзгөрөт. Мисалы, терезе ак кылалыбы, күрөң кылалыбы, кара кылалыбы, алюминий кылалыбы, бүт баардыгын ошол жерде такташат дагы, кардар өзүнүн каалоосун айтат, материалын айтат, өзүнүн чөнтөгүнө жараша. Анан кийин такташкандан кийин ошол сметчик отуруп туруп бүт баарын эсептеп чыгат. Канча балка кетет, канча шуруп кетет, бүт баарын эсептеп чыккандан кийин жана чийилген проектке жараша итоговый суммасы чыгат. Бардык кылдаттыгы менен экен жумуш. Бүт бардыгы этап-этапына. Ушунун үйдүн, мисалы, бул үйдү биз 2023-жылы 3 миллион 5 миң сомго договор түзүп салып бергенбиз. Азыр уже 2 жылда 3 миллион 300 миң, 3 миллион 400 миң ушундай болот. Бул дагы 2 кабат үйлөр. 2 кабат үйлөр. Бул 124 метр квадрат, ошончо сумга айланат да. Анан ошол сметчик чыгарган суммага кардар макулмун, ушул сумма мени устраивает дей турган болсо, ошол кардар менен биз кол коюп договор түзөбүз дагы. Договор түзгөн моментте бизге чыккан сумманын 50%-ын төлөшкө туура келет. Мисалы, бул кардардай болуп эле 3 миллион сомго договор түзгөн болсо, 3 миллион сомдон 1,5 миллион сомдун договор түзгөндө төлөйт дагы. Калган 1,5 миллион сом болсо, биз стенасын тургузуп, крышасын уже балкаларын баштаганда экинчи жарым төлөшкө туура келет. Бизде тилекке каршы рассрочка бөлүп төлөө жок, ошондой да. Андай жок экен. Ошол туугандар, анда ушундай үй салдырам десеңиздер, телефон номерин жазып койдум, астына баштан аяк жазылып турат. Ошого байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Азыр биз эми элди күттүрбөй үйдүн ичине кыдырып, үйдүн ичинин ремонтун көрөлү, башка объекттерди, салып аткан объекттер бүт баарын кыдырып, сиздерге максимально баарын толук кандуу бир сурооңуздарга жооп алчудай кылып тартып берели. Жүрүз. Кандай болуп аткан? Бисмиллахиррахманиррахим. Мына үй негизи чек-чейип сонмол салынып карагылачы, бул жагын. Көбүнчө 2 кабат үй салсаңар керек, э? Негизи 2 кабат мындай участогу тар жерлерге салганга сунуштайбыз да. А так 1 кабатка мындай жетери жок. Негизи жерин кенен болсо, лучше 1 кабат эле салган жакшы. Керек. Бул жер ушундай чакан прихожасы, анан кийин могу электричестволордон бери бүт баарын биз жасап бергенбиз. Электричество, бул жер диф автомат деп коет. Бул жерде ар бир люстраны, ар бир точканы ушул жерден биз регулировка өчүрүп үйгүзүп кое алабыз. Если вдруг бир жерден кокусунан замкания чыгып кетчү болсо, ошол автомат өзү мындай автоматически выбрасывать этет да бул нерсени. Жакшы. Эми бригадаңар бар экен ар бир жумуштун өзүндө. Кана эми бул жак ушундай гостиный комнатасы, конок тосуучу бөлмөсү, залы деп койсок дагы болот. Кожоюн кыштады дедиң бул жакты. Бул жакты 2 жыл Байке өзү кыштаган, Байке 1-2 сөздөп коңуз. Жакшы барбы? Кандай экен, эми жайында салкын бекен, кышында жылуу экен, ошол жагын айтып коңузчу. Энди бул үй жөнүндө айтып берсем, энди мактай тургандыгы эле да. Энди бир сөз менен айтканда, сонун жылуу жетпит деген жок. Эң негизгиси кышында экен да. Бул абдан жылуу болот экен. Мына мындай эле керамический эле батареяларды коюп койгонбуз. Мындай эле көрдүңөрбү? Зал болгондугуна байланыштуу, зал өзү негизи 9га жетти эмнерчи. Ушундайдан экөө турат. Булардын ар бири 350 ваттан экен. Ошон үчүн жалпы үй боюнча 10 штук турат ушудан. Жалпы 3,5 киловатт да. Көмүр жагыш, от жагыш деген жок. От жагуу, анан чаңдоо, анан гүл чыгаруу, анан тоңуп калат, үйдө бир киши болуш керек деген түшүнүк жок. Болду, быйыл аябай катуу кышта бир айда 3900 сом чыкты. Катуу сууктар болду. Неберелер майкачан жүрүштү да. 15 миң көмүр алганча жакшы да, Ал жагынан жакшы. Мунун эң бизге жаккан нерсеси мун жана сейсмоустойчивость 100% отпой. Тер тирөө, тигүү дегендерге аябай бекем болот экен да. Мен өзүңөр көргөндөй эле там жакшы мындай современный үй экен да. Жакшы экен.
Буларга колонна деген куюлбайт, андай неме жок, кереги жок. Колонна жок. Ушул колоннанын милдетин биздин сип панелдин размери 1,25 ге 2,5 да. А бир 1,25 сантиметр сайын брустар орнотулган да. Ошол брустар колоннанын кызматын аткарат да. А колонналар ар бир 5 метр сайын коюлат го. Биздики ар бир 1 метр 25 сантиметр сайын брустар ошол колоннанын кызматын аткарып, мындайча айтканда үй чырмалышып калат дагы, бекем болот да. Бекем болот экен. Ага, үйдө талаштап. Кийинки жактар көрсөк. Үстүнө бул заливка куюлат бекен бул жерде? Междуэтажный перекрытиягабы? Анын үстүнө. Анын үстүнө, мисалы, бир кат үй болсо дачы. Бир кабат үй болсо бизде мондай каласа потологун сип панель менен кылып койсо болот, карда өзү потологунда полностью сип панель койсо. Бирок баасы жаман бир аз кымбатыраак чыгат. Же болбосо жылууланган чашка, жанагы пенополистирол бетон бар го. Пенополистиролдун грануласы менен бетондун аралашмасы кошулган. Ошол жылуулукту чыгарбайт, сип панелде эле кызмат кылат. Ошол баасы арзаныраак. Ошонун менен дагы үстүнө коюп бере беребиз. Кааласа сип панель менен кылып берип коебуз. Бирок көпчүлүк учурда ошо пенополистирол бетонду жаңы кошот. Андан кийин баардыгы эле сурай беришет го. Мисалы, көп азыр курулуш материалдары көбөйүп кетпедиби? Үй салчу материалдарчы. Ошол жерде көпчүлүгүндө эле азыркы слабый болуп атышат да, мондай гарнитурларды иле албай калып атышат го, аристондар иле албай калышат го. Биздин сип панелде булундай вообще маселе болбойт. Кармайт дубал. 100% кармайт. 100дүк аристондордон бир баняларды да салып берип атабыз. 3-өнү 4-өнү илип койгондорду эле кенен кармап атат. Бул гарнитурларды ошондо бул наркотик өткүзүп туруп карматасыңар да? ОСБнын өзүнө эле. Өзүнө эле кармайт. Аристондор илинип турат, эч кандай маселе болбойт. Буйрусаңыз. Негизи бул Канаданын технологиясы да, Канаданын келген технология. Канадага бул ушундай технология менен салынган үйлөргө 50 жылдан 80 жылга чейин мындай бир кылым туруштук берет деп гарантия берет экен. Биз мамлекет тараптан ушундай указ болгон үчүн биз 30 жыл эле гарантия бере алабыз да. Андан көп кызмат кылып берине 100% ишенебиз. Мен булардын бир жакшы жери муну текчеде да маселе бар да. Булардын текченин стойкасын, каркасын куруп кетишет да, темирден. Ошол темирлер аябай жакшы экен. Балбан темирлерден кылышты да. Анан муну текчени жасаган балдар айтышты да. Биз көбүнчө мындай үйлөрдү кылабыз дейт. Буруктар менен, өгөнлүктөр менен кылып коет. Анан канчалык муну жакшы кылсак деле кыйчылдайт дейт да. Булардын стойкасы абдан мыкты экен деп ошолор мактады. Канча чыгып чыксыр үн жок, эч кандай билинбейт. Билинбейт. Жакшы, 2 жыл болуп калды го, Кудай буйрса. Чыгып көргүлө. Үйлөрдүн 90% деңгээлине ушул лестницанын каркасы кирет. Могу сыртындагы жасалгы болсо, обшивкасы болсо, кардар өзүнүн табитине жараша кылдырып алат. Бисмиллахиррахманиррахим. Негизи үйдү жакшы катырып. Бирок биздин көбүнчө азыркы уже адамдар деле түшүнүп калышты да. Бүт бардык архитектурный проектке чийдирип алып туруп, анан кийин дизайнерский проект кылып, ички ремонтторун кылып, ошого жараша мынтип ар бир квадратурасын, ар бир бурчун бизге пайдасы тийчүдөй, колдончудай кылып үйлөрдү салдыргангачы. А то буга чейин эми келтет үй салып, кээ бир комнатасына кирбей эле өтүп кеткен окуялар болот го. Ошондой да негизи. Биздики бардык кыргыздар кызмат кылып берет буйрса. Бул үстүндө 3 спальный, биринчи могу детскийин көрөлү. Булар бийиктиги стандарт 2,5 дедиңби? Жок. Булардын бийиктиги дагы кардардын талабына жараша. Ар бир жылдырган нерсе, мисалы сиз жаңы крыша боюнча суроо бербедиңизби? Крышанын сип панель менен кылса башка сумма, пенополистирол бетон менен куйса башка сумма. Ар бир талап ошол кардардын талабына жараша. Мисалы 3,5 деле кылып бере беребиз, 4 метр деле кылып бере беребиз, 2,80 деле кылып бере беребиз. Бирок 2,5 деген бул жапыс болуп калат. Жапыс болуп калат. Мурда негизи стандарт 2,5 эле, бирок азыркы учурда жапыс болуп калат. Ооба, азыр жапыс болуп калат. Мисалы көбүнчө минимальный жок дегенде 2,80 кылыңыздар деп суранып атабыз. Үйдүн негизи потологу кенен болгону, бийик болгону өтө эле жакшы да. Бул биринчиден аба алмакчуу системасын жакшыртат дагы, экинчиден үйдү чоң көрсөтөт, кенен көрсөтөт, жарык болот. Анан биздин ойлонгонго дагы көп таасирин тийгизет. Анан бул жактын вытяжканы көрүп атам, ушундай кылып чыгарып кетет экен. Биз бул сип панелден кышында жылуу жер титирөөгө бекем деп атпайбызбы? Булардын эффективности ошондо болуп атпайбы? Анан кийин как термос болуп калат дагы. Буларга вентиляционный система обязательно болуш керек да. Вентиляционный система койбосок,
бул любой үйгө кандай материал менен салбаңыз, сиз үйүңүзгө обязательно вентиляционный система кылышыңыз керек. Бул ато эсте кылбай койсоңуз, жанагы айнектер бууланып, буштар көктөп деген сыяктуу маселелер бүт баардыгы ушул вентиляционный системадан келип жатат. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр көрүп атам, ар бир комнатада бар Ар экен. бир комнатада өзүнүн дем алуу системаларын орнотуп кеткенбиз. Негизи өткөндө бир сөз кылып атканбыз ушу үйлөр салынуу боюнча, анан ушундай да обязательно кылыш керек экен азыр Обязательно кылыш керек. Ато айнектердин түүлөрү көгөрүп, айнектер тердеп, ошол сыяктуу маселелер болуп да. Ооба. Канча бир сомго ремонт кылгансыздар, ал кандай болбосун, канчалык кымбат материал болбосун, ал эртең күнү көчүп түшүп калышы мүмкүн да. Ооба. А бул эми көп нерсеге жардам берет экен да, бул жакшы. Анан бул үйдүн кожоюну өзү спортсмен окшойт да, медалдары көп экен да. Бул жагы негизи гардеробта кылып колдонсо болот, кладовой кылып колдонсо да болот, чакан кабинетте кылып колдонсо болот, бирок бул кардарыбыз ушундай чакан детский кылып колдонот. Чакан спальня кылса да болот, сонун экен, аны айнекти тарап жатып өткөзүн көчүрөт. Айнектерди дагы биз салып беребиз. Айнектерди да силер салып 90% деңгээлге бул дагы кирет. Айнектерди да салып беребиз. Могу ичинде турган декоративныйлардын баардыгы биздин суммага келип таасир этет. Каласа алюминий кылып салып беребиз, каласа ак кылып, каласа көрөң кылып, каласа антрацит кылып салып бере беребиз. Бүт баардыгы кардардын талабына жараша. Балконда кыла аласызбы мисалы? Балкондагы террасада кыла беребиз. Андайлар барбы? Бүт баардыгы бар. Азыр ошондой объект азыр мо Талас шаарында бар экен, билип көрөлү, если что, ошондой объектке барып дагы балконго чыгып бир эки секирип көрөлү. Жүргүлө. Мына туугандар сип панелден салынган чекчеген тамды көрдүк, ичин кыдырып бүткөнүнчү, негизи өтө сонун экен, сөз жок. Аябай жакты. Мен биринчи жолу көрүп атам негизи. Анан эми азыр жаңы курулуп аткан жагына барайык эми. Стройка болуп аткан объектке барып көрөлү, кандай болуп аткан процесстер бүт барын сиздерге түшүндүргөнгө аракет кылалы. Мына туугандар, азыр биринчи объектиден чыгып, экинчи объектиге келдик. Жанагы ошо сип панел туруп аткан үйгө келдик, бул жерде. Бул өзгөчө объект 176 квадрат метр болгон, хай-тек стилде салынып аткан, азыр тилекке каршы стенасы туруп аткан объект жок экен. Бул стенасы туруп, крышасы жабылып калган, ичинде электромонтаж жумуштары болот көрсөтөт. Ошону көрсөтөйүк. Бисмилля. Жүрүңүздөр, бисмилля. Биз жана видеодо айтып бербедимби мен? Пенополистирол бетон биз жылууланган стяжка коебуз. Кааласаңыздар үстүнө сип панели менен, кааласаңыздар жылууланган стяжка коебуз полуна дагы депчи. Биз фундамент коюп, засыпка кылып, засыпкасын 10 сантиметр жетиспей толтурабыз дагы, үстүнө жылууланган стяжка коебуз. Жылууланган стяжка койганын үстүнө наливной пол коебуз да. Ошол жылууланган стяжканын грануласы ушул менен цементтин аралашмасынан кичине көрсөтөлү. Бул өтө жылуу болот да. Ушул менен цементтин аралашмасынан аппарат менен атайын жасайт дагы раствор кылып туруп. Жана пена бетон сыяктуу экен да. Ошол пена бетон ушул да. Ушул пена бетон. Ошол менен полуна дагы, потолугуна да коебуз. Үй жып-жылуу болуп, жим болуп калат. Пена бетон эки түргө бөлүнөт. Анан нуусу өзгөчө, экинчи түрү окшойт. Бул гранула менен атайын аппарат менен жасалат дагы. Ушундай кылып коюп атабыз. Как раз бул ушул жакта болуп атат, жүргүлөрдө. Бул биздин остаток материалдар. Бул жерден байкасаңыздар болот, мына үстүнө кызыл-кызыл краска чачылып турбайбы? Бул азыр просто остатоктор чачылганда биз бул жакка колдонгон материалдардын баардыгын ушундай дарылайбыз да. Огнебиозащита деп коет. Бул өрттөн да сактайт, ошо курт-кумурскадан дагы жыгачтарды сактайт. Ушундай краскалар чыгып турбу, краскалар. Ошо огнебиозащита деп коет. Могул жерде турат мынакей. Мынакей ооба. Ушул менен биз бүт баардык жыгачтарыбызды дарылайбыз. Бул атайын ушундай химия да. Анткени жана мен былтыр бир там салып аткандар тарткам, жана камыштан салып аткандарчы. Аларды ушундайды колдонот экен да. Бул көп жерде бул жыгач менен связанный нерселерди обязательно буну колдонуш керек, потому что эртең вдруг биз жалаң жыгачтан салып аткандан кийин кумурскалар тешип кетсе, курттар тешип кетсе, анда жоопкерчилик биз кичине кыйын болуп калат да, алышчы. Основной эшиги бул жакта, бирок азыр кичине ыңгайсыз болгон үчүн айнектен кирип чыгасыптыр. А биздин сип панелдин турган турушу ушул да. Муну катыр коюп турабыз, ичинен көрсөтөлү. Мынакей. Негизи ушуну бир көрсөтүп коеюн. Жыгачтын калыңдыгын көрдүңөр, ОСБнын калыңдыгын. Бул башкача. ОСБ 3 деген сырты лакированный, влагостойкий болот, еще огнебиообработанный болот да, бул атайын ушундай кымбаты. Анан кийин бул пенопласттагы плотностью 16лык. Эң мындай катуу кысылган пенопласттын колдонобуз да биз. Бул 15 мм ОСБ,
Бул 14 сантиметр, жалпысынан бул 17 сантиметр болот. Жанагы үйдүн кожоюну лайк айтпады. Сонукен деп дуалга бирдеке катырсаң да аябай жакты депчи. Кармайт экен анан. Ошон үчүн булар плотности күчтүү болгон үчүн бышык болот да. Анан жана дуалга окшо чаңый бербейт экен, жакшы экен деди да, өтө удобный нерсе экен деп айтты да. Кирип көрөлү. Эшик ысык болосу, бунун ичи салкын го. Салкын. Ошондой бул как термос болуп калат дагы. Ичиндеги аба биздин вентиляционный система аркылуу аба тазаланып турат. А так үйдүн жылуу болгону дагы, салкын болгону дагы ушул себептен да. Мынакей мына жерден точно көрүнөт экен. Бул биздин пенопласт. Бунун ортосуна 14 брус кетет дагы. Бул пена монтажный пена менен куюп туруп жармаштырат. Ал дагы брусту кысып калат дагы. Буну бруска урат дагы. Бул жагынан 14 сантиметрден бул жактан ашат да. Ага болсо буну тийгизип, бунун ортосуна брус коюп, ушинтип урулуп кете берет дагы. Ошон үчүн чырмалышы бышык болуп калат да бул. Ортонда шел эч кандай жок болот. Эч кандай шел жок болот. Жана сиз айтып атпадыңызбы, электромонтаждары кандай жасалат, бул жакта өрт коопсуздугу кандай каралган депчи. Биз максимально жыгачтан жасалган үй болгон үчүн өрт коопсуздугун өтө катуу көңүл бурганбыз да. Бул металлический пластина коебуз, артына электромонтаждын артыначы. А бул жери гипсокартон чапталат. Эки четинечи. Эки четине гипсокартон чапталып калгандан кийин бул жактан чыккан ток жыгачка тийбейт да. Тийбейт. Ооба. Ошон үчүн булдан негизи медно-монолитный кабель эң кымбат кабелдерден колдонобуз. Бирок вдруг чыкса, и то тийбейт. Андан кийин бул жерден келгенден кийин бунун ичи пенопласт да. Булар кандай орнотулат десеңиздер, артын оюп туруп, ичине родбанктан шылап туруп, андан кийин буларды отургузат дагы, алар дагы өзүнчө бир изолируемый болуп калат да. Электромонтаждары дагы ушундай сонун болот. Эски алынган экен, өрт коопсуздугу бул электромонтажда өтө мына кылдаттык менен бүтөт экен да. Көрүп тургандай жакшы экен. Жана айтпадыкпы биз үйлөрдүн проектисин кардылары менен такташып туруп, чийип кыялындагы үйдө салып беребиз депчи. Проектлерин эмес, ар бир точкалардан бери биз дизайнерлер менен, биздин дизайнерлер менен отуруп туруп кардылар кеңешет. Мондай ушул жерге спальныйдын башына койсоңуз, кечинде зарядка сайып жаткан удобный болот деген сыяктуулардын бүт баарын кардайларга сунуштап, кеңешип, ортодон келишип туруп, бүт проектке жараша электромонтаждарын, сантехнический системаларын дагы тартып беребиз. Анан бул үйдө көрүп тургандай, бул 2,80ден да бийиктей көрүнүп турат да. Ооба. Бийик 3 метрден да ашабы, кандай болуп бул өзү? Высотасы точно канча экенин билбейм, бирок бир где-то бир 3,20 чыгат экен да. Ошо. Ооба. Ушундай көрүнүп турат да. Бирок мындай байкадыңыз да, үй кенен болгондон кийин жакшы да, өзүң кенен сезесиң. Кенен сезесиң, бийик, чоң көрүнөт. Электромонтаждары биздики ушундай жасалат. Бул междуэтажный перекрытие, көрсөңүз болот, могу. Биздин сип панелдерде эмес, сип панелдин жарымы 60ка 2,5. Өзүнчө. Анан кийин булар шахматтын порядке болуп чогулат да. Ошондо бышык болот. Ийилбейт да бул, Ийилбейт да. Ана вытяжкаларга тешип койсуңар, тешик чыгарып койсуңар. Ошол айтып атпаймынбы? Биз үйүбүз пенопласттан, сип панелден жасалган үчүн бул үй как термос болуп калат. Үйгө обязательно вентиляционный система керек. Бул естественный вентиляция. Бул жакта приточный клапан болот. Тиякта ошондой дем алуу системалар болот. Ошол вентиляционный системага коюлчу решеткалары да. Ошонун ичинде коюлчу. Ошондо главный бир эле тешик болобу бул жак сыртка кете турган. Калган баары ичинен ар бир комнатада связный болот. Ар бир комнатадан сырттан аба кирчү болот. Анан кийин үстүнөн общий бир грязный аба чыкчу жаналар болот, выводтар болот. Анан кийин биздин вентиляционный системалар экиге бөлүнөт. Бирөөсү естественный вентиляция деп коет. Ал естественный айланат да, абачы. А бирөөсү принудительный деп коет. Анын үстүндө моторчук болот. Если естественный вентиляция үйдүн ичиндеги абаны тазалап жетише албай атса, принудительный вентиляцияны бул жака отдельный включатель коюп беребиз. Ошол жактан күйгүзгөндөн кийин ал электронный болуп соруп кетет. Өтө сонун. Көрүңүз. Монтаждын Анан кийин жана бизде айтат го. Көпчүлүктө суроо берип калышы мүмкүн да. Бул жыгачтан үй жеңил конструкция, анан кийин шамал көчүп кетиши мүмкүн дегенчи. Эч кандай шамал көчүп, буну ар бир жарым метр сайын анкерный болт менен катырылат. Булар 15 сантиметр анкерный болттор. Биздин фундаменттер 30 сантиметр кылат дагы. 30 сантиметр үстүнө мондой болгон кара кагазды салып туруп, анын үстүнө жыгач менен фундаментти бекитебиз. Бул жана бир кардарыбыз айткандай эле,
обычный үйлөргө фундамент коюп туруп үстүнө эле сразу кирпич коюп кетет го. А бул кирпич жана эле стена фундаментке катып калат дагы. Анкер менен Ага караганда бекемирээк болушу да мүмкүн да. Даже Даже. Ассаламу алейкум. Бул жакта азыр электромонтаж. Бригадаңар го дейбиз. Ооба. Бул байкелер дагы электромонтажды жасайт дагы. Болду, башка объекттерге барат, башка объекттин электромонтаждарын жасайт. Ар бир бригада өзүнүн жумушун кылат да. Ар бирин кылдатык менен келтирип аткан бул. Биздин жумуштарды өзүнчө бир искусство да. Өтө аккуратный жасалган. Не деген, азыркы заманда эми токтун да талабы да ар бир комнатага деген көп нерсе сайышкек болуп калды. Ушул жерде быжыраган токтордун баардыгы бизде ол ар бир точканы, ар бир нерсени ошол жактан эле башкарганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына электромонтаждардын жасалганын көрүсүздөр да. Өтө аккуратный, түптүс бүт баардыгы проекттин негизинде жасалган. Канча деген неме келген. Кожоюндун талабы да бул да. Ооба. Бул жер атайын кухонный кылып колдончу жер. Фартуктун үстүндөгү точкалар, алдында холодильниктин печкаларынын точкалары. Бул жер өзүнүн ТВ зонасы кылып колдончу жери. Биз сразу тартып атканда не только точкаларды, биз Wi-Fi-га проводторду тарта кетебиз да бул жерде. Бардыгын даярдап кетет. Бүт бардыгын антеннанын да бардыгын. Антенналардан бери бүт барын сразу даярдап кетебиз. Потому что эртең ремонт бүтүп калгандан кийин бир жерлерден кабель канал менен өңсүтай кылып жаман көрүнүп алып кетпей эле бүт барын сразу тактай кетебиз да. Гофраларда бул жакшы сапаттуу гофралар. Эң сапаттуу гофралар. Это гофра бунун ичинде, анан бунун ичинде узун бул азыркы зымдарда эми карабайдын сырты бар, бунун ичи да бар дегендей. Мындай эмес да. Азыр бул мына могу жактан көрсөңүз болот. Бул медно-монолитный кабель деп атпаймынбы? Көбүнчө үйгө тартылган монтаждарды көрсөңүз, мунун башында чачыраган майда зымдар бар, билесизби? Ооба. Алардын сапаты өтө начар болот да. Бул медный менен меттен жасалган ушундай бышык проводтор көп нагрузка. Анан кийин бизде мисалы тефальга өзүнүн нагрузкасы берчү провод тартылат, холодильникке өзүнүн нагрузкасы берчү провод тартылат. Ошол сыяктуу эле нерселерге ар бирине өзүнө тиешелүү эле мощностьтогу ток берилет да. Бул жерде чоң айнек болсо керек. Күн көйбөт. Панорамный терезелер биз баардыгы мисалы айтат го, стенасы менен терезе биз панорамный терезе кылып койсок кымбат чыгабы, лучше кымбаттап кетпесин, айнегин кичине кылалы депчи. Биздин айнек менен терезенин суммалары эле стенанын суммалары почти бирдей чыгат. Мисалы могул стенаны полностью стеклянный кылып сазаңыз деле, полностью стекло глухой кылып сазаңыз деле, баасынан эч канча бир разница жок. Айнек кылып койгону дурус келет. Айнек кылып койгону эле туура да. А бирок бул баардык айнектер ачык мойдон алып кетпесин, мүмкүн болушунча кийин штораларды жаап коюш керек. Үйүңүз салкын болот. Ито мындай күн көйбөт кышында сонунда. Караглач, жапжарык болуп турат. Анан эми жанагы кээ бир үйлөрдү шыбаганда эми канча жол түстөш үчүн кандай шыбайсың? Бул өзү уровень менен турат. Бул уровень менен турат. Стенабыз түп-түз, ушунун үстүнө эле гипсокартонду мындай эле коюп туруп шпаклевка тартып коебуз. Битти. Даяр. Шимеген. Бул башка материалдар менен салынган үйлөргө окшоп, слой шубактардын кереги жок буга. Кереги жок экен. Стенасы турду, уже даяр үй деген сөз да. Жанагы биринчи үйгө барган байке аябай эле эшикке чыгып мага айтты, сон мага жакты депчи. Тигин жумушу аябай көп депчи. Анан мода жумуш аз экен, ито жакшы экен деп. Чаң болбойт, эмне таксаң да. Дубалдагыдай эмес да. Жакшы экен. Ошол бардык санузулы. Бул санузел. Санузел. Буларда бүт бардык жанагы раковинанын үстүндө турчу айнектердин подсветкаларынан бери бүт баарына токторду чыгара кетебиз. Ошо могу сантехнический выводтарды дагы, трубаларын дагы биз жасап чыгарып беребиз. Дайыр. Сантехникасын ооба. Жалаң шуруп менен бүтөт экен бул үйлөр. Көпчүлүк учурда ооба. Көпчүлүк учурда шуруп менен эч кандай эмес. Уруп тээп көрсөңүз да болот. Букулдабайт эч кандай. Бекем. Бул экинчи кабат экен. Экинчи кабат. Биз азыр могул экинчи кабатына чыкчу лестницанын каркасын ток беребиз. Ошо менен бүтөт. Анан кийин биздин эң жакшы жерибизчи ушул эле кардарда болуп туруп, бул фасадын өзү жасап алам дейли да. Биз кандай кылабыз? Мисалы бизге келди да, договор түздүк, проект чийдирди.
мисалы сиздин колуңуздан гипсокартон чаптай турган жумуш келчү болсо, гипсокартондун работасы, материалын минус айтып коебуз да калган жумуштарды кылып кете беребиз. Бул фасадты өзүң кыла алам дедиби, фасадтын материалынын работасын минус айтып коебуз дагы калган жумуштарды биз бүтүрүп бере беребиз. Любой жумуш варианттар бар да. Кимдин колунан кайсыл жумуш келсе, ошол жумушун минус айтып коебуз дагы калганын кылып бере беребиз. Мисалы быйыл сиздин полностью 90% деңгээлин бүтүргөнгө акчаңыз жетпей турган болсо, сиздер быйыл фундаментин куюп, стенасын тургузуп, крышасын жаап туруп, кийинки жылы калган сумманы төлөп, башка жумушту улантып берсек болот да. Негизи бул тургандан кийин бир крышасы жабылыш керек да, обязательно, жабылып калыш. Мүмкүн болушунча жабылыш керек. Суу тийип калса да. Бул мисалы айтып атпайсызбы? Бул лакированный влагостойкий депчи. Анан кийин бир жолу суу болсо турат, эки жолу суу болсо турат, өмүр бою суу болуп тура албайт да. Ошон үчүн мүмкүн болсо крышасын жаап коюш керек. Ооба. Лакталган сон болгон сыйдам. Жакшы. Азыр биз стенасы курулуп аткан объект тилекке каршы жок экен. Дагы бир бүткөн объектибиз күтүп атышат. Ошол жака барып туруп, алардын дагы үйдүн состояниясы кандай болду, ал дагы былтыркы салынган үй, ошол жакты көрөлү. Ошол жакты көрөлүк. Чогуу жүрүңүздөр анда эмесе. Мына туугандар буюрса 3-чү объектиге келдик. Бул 40 казык айылында жайгашкан экен бул үй. Анан эми көрүп тургандай силердин үйүңөр бир өзгөчө көрүнүп турат экен келгендечи. Баары эле айтып келебиз, башка үйлөргө салыштырмалуу биздики мындай чек-чейип, адамга салыштыра турганыбызда костюм кийип алгандай турат. Бул 142 чарчы метр болгон үй, былтыр салып бергенбиз 2024. 3 миллион 450 миң сомго турган үй да бул. Бүттү, ушу менен. Мисалы, могу крышасын эле профнастил менен металлочерепица менен жапканда дагы сумма азаят да. Сыртында фасадын дагы башкачараак материал тандаса, дагы сумма азаят, либо кошулат. Ушундай да, ар бир тандаган материал суммага таасир этет, кымбат болот, арзан болот да. Бул крыша деле ногу сыртында фасадында экен, эми ошону эме эле. Ошол Техниколь компаниясынын Хабертин фасадынын плиткалары да бул сыртычы. Үстү дагы мягкий кровля болот. Ал Техниколь компаниясынын үстүнө дагы 20 жыл гарантия берет. Бунун баасы тигилерге салыштырмалуу 400 сом кымбат квадрат метринечи. Анан бунун жакшы жактары просто светтери жакшы тандаса болот, дизайнерский кылып кылса болот. Анан кийин бир жакшы жери жамгыр жааганда үйгө үнү угулбайт да. Бул звукту поглощает. Неме топурчак түшсө да үнү угулбай турган нерсе. Түшсө дагы үнү угулбайт. Берки профнастилдерден тапыр дей берет го. Мында андай звуктар жок болот. Ишо жылуулукту жакшы сактайт. Суу да кирбейт. Эч кандай. Ошон үчүн бул кымбатыраак. Бул негизи биздин көп эле үйлөрдү салып жүрөбүз да. Эң популярный болгон могу эркерлүү үйлөр ушулар да. Бул негизи 3 спальный менен, залы менен, холлу менен, кухнясы менен общий санасак 6 комнаталуу үй 3,5 миллионго, 3 миллион 400 миң сомго былтыр салынган үй да бул. 142 бүткөн үй экен. Жүрүп көрсөтөлү. Азыр бул кардарыбыз тоодо экен. Бизге ключун берип эле кирип тарта бергиле деди. Бул салынгандан бери жашаганда эле эме жашайт. Үйдүн ичин көрсөтүп койганда көрүүчүлөр үчүн. Анан мен азыр бул жерге келипчи, бул крышасын байкап атам да, мындай крышасында утепление кылып карасаңар, ОСБ менен обшот эткен экен астынчы. Ачык эмес экен да демек. ОСБ менен обшот этилет, анын үстүндө турган мягкий кровляны ошого чаптайт да. Ошого мык менен кагып, ошого тапталат. Анан кийин жанагы видеолордо айткандай эле могу вагонкаларынан бери, водостоктордон бери, сырткы терезе, эшик, уголоктордон бери бүт бардыгын биз салып беребиз, бүтүрүп беребиз. Ушу крышанын өзүнө да ысык суук өтпөйт экен демек, э? Ошонун өзүнө. Эки ушундай мягкий кровля тандаган болсо, чыгынып туруп кылып койсо, өтө сонун кызмат кылып берет буюрса. Анда эмес үйгө кирейик. Бисмилла. Бул бронь эшиктерден бери биз салып беребиз. Бисмилла. Охо, мынакей эшик ысык болуп атат азыркы учурда. Үйгө кирсек салкын карагылачы. Ушул жерден эле байкасак болот да. Бул жерде бир да кондиционер иштеген жок. Кардарыбыз тоодо жүрөт. Бул үйгө көптөн бери адам кире элек да. Биз жаңы эле ачып кирдик. Үйтө үй салкын. Кондиционер тургандай экен да. Кондиционер жок, бирок үй салкын. Киргенде ушундай холу, бул жакта санузулу, үй бардыгы. Санузелде көрсөтүп. Бул жакта Аристондор илинип турат, эч маселеси жок элечи. Бул жак холу, ТВ зонасы, өзүнүн бир
Анан кийин бул кардарыбыз биз өткөзүп берген бойдон эле колуна паркет салып потологун жасап эле жашап аптыр да. Могул шпаклевкалардын баардыгын биз тапшырып бергенбиз ушул бойдон 90% деңгээлге ушул деңгээлде келет да. Полунда наливной пол болот. Үстү кааласа гипсокартон менен апшайт этип коебуз. Кааласа жанагы жылууланган чашка же болбосо сип болгон бойдон турган болот да. Ошол потологун жасап, полун жасап эле ичиндеги междукомнатный эшиктерин кое алып жасай берсе болот. Биз тапшырып берген бул жанадан баштап эле. Проект өтө сонун болуп тур да. Проектини ким жазат? Неме кылып берди? Түзүп берди. Кардар өзү каалагандай кылып бизде каталогдор бар да. Көпчүлүк барат дагы биздин стандартный жанагы бар го. Киргенде коридор анан кийин 2 эшик кылып кирип кетишет го биздин эски үйлөр. Андай эмес да. Ошентип биздин каталогду ачып көргөндөн кийин тиякта толтура проекттер бар. Ошол проекттерди тандап кардардын өзүнө дагы мындай идеялар келет да. Могул проект жакшы экен, могул мага колдонгонго ыңгайлуу экен дейт дагы. Ошол проекттин эле өзгөртүү киргизип алат. Давай могу жагына мондай кылып коебуз. Лучше кухня могу жагында болсун, киргенде спальня могу жакта болсун деп өзүнүн шартына жараша айтып түшүндүрсө, ошолордун ой пикирин угуп, биз архитектор дагы көп жылдык тажрыйбасы бар. Ал дагы өзүнүн оюн билдирип туруп, ортодон бир келишим проектке келип чыгат да. Ошолордон келип чыккан проекттер ушул. Проекттер өтө жакшы экен, жакты мага. Анан айнегин көбүнчө ушу чоң айнек кылып тур, силердин ошо салган тамагы. Ошо айтып атпаймынбы? Если буну глухой кылып, сиппанель кылып салсак деле, чоң кылып панорамный айнек кылып салсак деле, акчасы бирдей эле. Лучше айнек кылып турган жаркырап, сонун болуп турат. Сыртынан дагы жакшы көрүнөт, и то ичинен да жакшы көрүнөт да. Бул сиппанелдин дагы бир эң жакшы жеричи, мисалычы, дагы мынтип бөлүп коем десе оңой да. Связканы сону кармайт да, мисалы жабыштырып. Ушул жерге эле кайра эле бештик жыгачты коюп туруп, ошого эле сиппанель кийгизип, же болбосо гипсокартон менен деле уголок менен эле карматып койсо эле болду, битти. Бул жанагы башка кирпич менен салынган, топурак менен салынган үйлөргө мисалы антип гипсокартон сразу урып кете албайсың да. Тияка чопигиңди эле жакшы кармап бере албайсың. Булар ошого жакшы экен да. Жакшы. Бул жагы залы, гостевой комнатасы, конок тосуучу бөлмөсү. Биз өткөзүп бергенден бери кадар ремонт эле кылып атты. Бүт комната бирдей салкын экен, бирдей. Анан бардыгына ушундай вытяжкалар барбы бул жакта? Бардыгында бар, наки. Бар экен, Наки. Бүт барында. Бул жерден сырттан аба кирет дагы, кайра грязный аба бул жактан чыгып кетет. Ошол. Ошентип аба алмашып үйдө жанагы болот да. Вентиляция жүрөт. Бул жагы экинчи уктоочу, биринчи уктоочу бөлмөсү ушул да. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчи уктоочу бөлмөсү. Бул жактан чыкканда эле эки катар жанаша уктоочу бөлмө бар. Бул жакты балдарыбызга, же болбосо ушул сыяктуу келген конокторго кылып койсок. Бул жерде өзүнчө уктоочу. Бул жер өзүнчө уктоочу бөлмө. Аябай жакшы экен. Бул арканы сонун кылыпсыңар бул жерде. Чоң кылып. Бул үчүнчү уктоочу бөлмө. Уктоочу бөлмөнү көбү жакшы да негизи. Коноктор келсе да жакшы. Бул жак болсо кухнясы. Бул жерден кире беришиге. Бул жак болсо кухнясы. Кухнясы. Бул жакта бүт барды, кухонный гарнитурлар. Эркер болгон жер экен. Ооба, эркер. Эркер эмнеге калат? Мисалы, могу жерден түз эле стена болуп калганда, могу столдорду койгондо дагы бул жака жылып жана окат да. Бул эч канча деле акчага ойнобойт, эркер кылган. Ишто сыртынан дагы жакшы көрүнөт, ичиндеги колдонгонго дагы жакшы да, сону. Эркерде эмес жумуш эле оңой да, бир кирпич немелерге караганда, сокмого караганда оңой эле бүтөт. Ошо жакшы экен. Главный эркердин фундаментин эле даярдап берсе болду экен да. Ошон үчүн жана бардык могу жактагы сиздин подписчиктериңизге, ушул көрүп аткан видеону көрүп аткан туугандарга сиздер 90% деңгээлде бүтүрүп алып, отделканы отдельно акчага кылышым керек экен да, ага акчам жетпей калат деп эле 90% деңгээлге бүтүрүп алгандан кийин потологун жасап туруп эле полуна паркет салып жашай берсеңиз болот, ушул эле карадады болчу. Могу шпаклевкалар бүт баарын биз тартып өткөзүп берген бойдон турат да азыр. Полуна паркет салган, потологун жасашкан, болду, мебелдер менен эле жашап атышат. Демек, бул үйлөргө печканы кереги жок эч кандай. Эч кандай отоплениянын кереги жок. Могу жерде көрсөңүздөр болот, бир дагы отопление жок. Азыр салкындыкты кармап турат, кышында бир жылытып алсаң эле бүттү экен, кармап турат ошону. Бизде мисалы үйдөгү ичиндеги абаны эле жылытыш керек да. Мисалы башка материалдар сырттан суук келип стена муздак болот дагы, анын муздагы үйдү муздатат да. Бизден сырттан жана кирбейт.
Наоборот, бул жылыта турган нерсе экен да. Бул жыгач өзү жылытат го, отурсаң жылуу кышында. Жыгач жылытат, еще пенопластта жылытат. Мисалы көп үйлөрдү көрүп атасыздарбы? Кирпич менен салынган, пескоблок менен салган, пеноблок менен салынган үйлөрдүн сыртына 5 сантиметрлик пенопластты коюп туруп утепление кылып атат. А бул стена өзү 14 сантиметрлик пенопласттан туруп атат да. Ооба. Анаки. Өзү стена турган турушу утепление. Анан бул жак экинчи жак ход экен, чыгып кетет. Бул жактан баардык эле кардарларга сунуштайбыз. Ушул кухнядан сыртка выход чыгарып коюш керек. Обязательно биз эми кыргыз болгондон кийин конок жай келебиз да. Сырттан продукттар келет, той-пой болот, тамак ташыйт. Ошол убакта мындай элдердин арасынан аралашпай эле жактан кирип чыгып, акырын кыймыл бергенге өтө сонун да. Өтө сонун экен. Бул үй менен тааныштык. Туугандар, жакшы проект экен. Бул жерде жакшы салыныптыр. Түп-түз канча убакта бүттү дедің бул үйдү? Бул үйдү баардык эле үйгө 3 ай сурак алабыз. Бирок 1 айда салып берип койгон үйлөрүбүз бар. 2 этаж үйлөрдүчү 1,5 айда салып берип койгон үйлөрүбүз бар. А бирок биз договорду 3 айга түзөбүз. Кандай болгон күндө дагы. 1 айда салгандан кийин массовой кирип кетесиңер ошол жакка. Досрочно болгондор окшойт, Жакшы. Биз 3 ай деген себеби ушул запасы менен алабыз да, убактынча. Ана туугандар дагы кийинки объектиге барайык, алда кандай салынган чогуу көрөйүк, туугандар, жүрүңүздөр. Туугандар, буюрса дагы кийинки объектиге келдик. Бул объекти сали немеси фасады өзгөчөрөөк экен, свети. Ичине кирип көрөйүк азыр, туугандар. Ар бир тандоо биздин кардарларыбыздын талабына жараша да. Мисалы, бул сырткы клинкерный фасад деп коет. Ушул фасадты тандаган үчүн биз ушундай материал менен сырткы жасалгысын жасап бергенбиз.Amo терезелердин четиндеги молдингтерин көрсөңүз, өтө клоус. Мындай жасагансыңар. Булар да бүт бардыгын силердин колуңардан чыккан. Бул фасады жана материал же бул башкабы? Бул башка клинкерный фасад деп коет. Ушундай материал менен да. Бул дагы биздин сип панелге өтө мындай бир бап келет да. Жана технониколик компаниясынын хабардин фасадын плиткаларын көрсөтө, сразу эле ОСБ-дин үстүнө эле чатып коет. Бул деле ошондой эле кылып чатып коет да. Сразу эле ОСБ-дин үстүнө эле чатып коет. Бул 173 чарчы метр болгон, быйыл салып бергенбиз, уже бүтүп койгон да. Биздин өзүбүздүн колдон келген жумуштарды тапшырып өткөзүп бергенбиз. Азыр кардар ичинин отделкаларын жасадым. Анан ар бир бурчуна ушундай уголокторду да чаптап койсуңар. Ар бир бурчуна уголокторду бүт ыстыктарын бүт бардыгын огу фронтон деп коет го. Водостоктордун бүт бардыгын, ветровой карнизтердин бүт бардыгын биз өзүбүз жасап бергенбиз. Сайдингдин баарын өзүңөр жасагансыздар. Негизи могул террасанын алдыларын биз обычно вагонка менен жана кылып беребиз, обшивать этип беребиз. Бул дагы кардардын талабына жараша. Бул если гипсокартон менен обшивать, может башка бир материал менен кылат, аны жумуш работасынын материалын минусовать этип койгонбуз, калган жумуштарын кылып беребиз. Азыр бул кардар мындай үйдүн ичинин ремонтун өтө сонун кылып аткан кичик. Өзү кылып аткан, Ооба. Эми проектибизин да көрөйүкчү бул тамдынчы. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей фасад бул жактыкы ушундай экен да. Мынакей краскаланган да ушундай, краскаланган же. Бул өзүнүн атайын ушундай светтери менен биз өзүбүз чоң бир ушундай чыгарган компания менен иштешебиз. Бир мисалы сырткы металлочерепиц соголсо, Металл Строй деген компания менен иштешебиз. Көп жылдан бери иштешип, гарантиялар менен, если вдруг бир жеринде бир нерсе болуп калса болсо, кардарлар, мисалы, быйыл сиз үй салдырган болсоңуз, кийинки жыл ушунун фасадын сынып же бир ушул сыяктуу жумуш болсо, биз тиги фирмага айтабыз, ошолор эле келип кайра жасап кетишет. Кайра оңдоп кеткен. Гарантиясы. Ушул эле фасадты эле мына могусунун креплениясы менен артына клей отургузат дагы, биздин ОСБ-га эле сразу крепит этип коебуз. Плюс да крепит этип коет. Клей да кармайт, шут да. Бекем болуп калат. Бишо могундай дагы материал менен бүт бардыгын технологиясы менен салып беребиз да. Анан бул жакта ошо стойкасын көрүп атабызбы, стойканын калыңдыгын. Ушул стойка менен турат турбайбы? Ооба. Ыстыктар. Ушул стойкага кирип эле биздин жанагы сип панель келип отурат да, жарымы тияктан келип улашат, ортосу монтажный пена менен болот, сип панелдер болсо шуруттар менен крептетилет. Өтө калың экен, бул тем более сусмопоюстун да немесин ролун ойнойт экен. Бул ушул мисалы террасада ортосу 2,5 метр колонна болот атпайбы? Бул стеналардын ортосунда болсо, бир 1 метр 25 сантиметр сайын ушундай бурчтарыбыз бар да. Ошон үчүн жер титирөөгө бекем деп айта алабыз. Жакшы. Ичине кирип, проектисин да көрөйүк. Бул жакта бут менен кире беребиз го дейм, ремонт болот.
кафелдер төшөп койгон. Толук бүтүлөй күйгөн азыр, Ооба. Азыр отделочный работалары как раз жүрүп аткан убакта киргенде ушундай лестничный площадкасы, бул жагы кухнясы. Мынакей. Кухнясы бул жакта дагы сонун айнек кылыптыр, нар жака тапчанга чыгып кетет сыртка. Бул жакта террасага чыгууга толук мүмкүнчүлүк. Бул дагы терезе молары перегородкасы алюминиевый да. Буларды дагы биз коюп беребиз. Могул жерде эле байкасаңыз болот. Терезелердин ушулдан дагы сумалар өзгөрөт. Мына ичи антрацит болуп турат. Ак болуп турат. Көрүнсө, сыртынан караганда антрацит көрүнөт, а ичинен ак. Ичинде бул отделкага сочетать этет, сыртынан сырткы дизайнга сочетать этет да. Булардын баардыгын жасап беребиз, каалагандай кылып. Мен көрүүчүлөрүм азыр бирдекен байкадыбы, байкаган жок билбейм. Мен ушу парвойду байкадым да бул жакта. Ушул биз буга дагы YouTube каналга тарттык. Бул кардар болбой эле өзү жасап алыптыр. Биз баардык кардарларга сунуштайбыз. Бир кыш кыштап көрүңүз. Если ушуп калсаңыз, кийинки жылы койдуруп аласыз деп. Ушунча 2016-жылдан бери салып келип атабыз. Жылына 100-150 үйлөрдүчү. Отопление койдургандарды бир да жолу практикада болгон жок. Кыштап көрүп туруп, отопление койдурган практикада болгон жок. Бирок койдуруп туруп, колдонбой калган, койдуруп туруп, алдырып салгандарды көрүп атабыз. Эми менин оюмча толук эле айта алмайм, колдонбойт да. Бирок болот экен да, сип панелге деле ушул кылыптыр да. Болот, бирок необходимость жок ага. Түшүнүктүү. Муктаждык жок. Анан аркасын карасаңар, аркасы бир сонун кылып апшайт этип, ар бир кардар өзүнүн табитине жараша сонун кылып ремонт кылганыңыз болот да. Мисалы, могу жакта келсеңиздер, бул жак стеналарын молдинг кылып, люстраларды сонун кылып илип, мынакей. Еще бул жака теневой профиль менен натяжной потолок кылган. Биринчи этаждын бизде билесиз да, Кыргызстан боюнча жылына 3,5 миңден ашуун жер титирөө болот да. 3,5 миңден ашуун статистика боюнча. Анан бизге сезилгени анын ичинен 5-6 эле да. Майдар жер титирөөлөрдүн баардыгы бул курулган объекттерге залакасы тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн көпчүлүк кардар ушул биринчи кабатын, мисалы экинчи кабатынан секире турган болсо, жана мен айтпадымбы, биринчи кабаттын экинчи этаждын междуэтажныйда кичине звук болот деп. Именно ушул кардарыбыз ошону шумоизоляция кылган. Азыр сиздерге мен көрсөтөбүз. Ошон үчүн биринчи этаж менен экинчи этаждын потологу сыртынан вдруг силкинип болуп калчу болсо, гипсокартон кичине жаракка кетип калышы мүмкүн да. Биринчи этаж бул кардар натяжный тарткандагы экинчи этажын гипсокартон менен апшайт экен да. Сонун кылып, мына. Эшиктерди байып атам, бул эки ачма эшик, бир жагы мына чоң, бир жагы кичинекей сонун кылыптыр да. Кымбат баалуу эшиктерди коюп, еще могу лестницанын каркасын биз 90% деңгээлге кирет, биринчи кабаттан эле экинчи кабатка көтөрүлчүчү. А могу сыртындагы обшивкасы, материалын кардар өзү тандайт. Бул жер болсо эртеңки күнү стеклянный перегородка болуп турат. Анан бул ортону бош калтырбайт экенсиңер, э? Баардык кардардын талабын жашап, бул жакта дагы мен жана айтып кетпедимби? Ар бир бурчуңуз сизге кызмат кылат да. Ошондой экен да. Бул жак санузулы. Санузел бөлмөсүндө кафелдери чоң кафелдери. Санузел бөлмөсүндө дагы отопленияларды коюп койгон кардар, бирок колдонбойт. Мынакей. Бүт бардыгы. Могу благостойкий гипсокартондордун бери биз тартып өткөзүп бергенбиз да. Биздин жумуштан кийин калчу жумуштары кайсы деп сурай турган болсоңуз, мисалы могу санузелунда кафель чаптайт, жана раковинаны, унитаз дегендерди коет. Анан кийин биз тартып берген бир слой шпаклевканын үстүнө экинчи слой шпаклевка тартат дагы покраска кылып коет. Кааласа обой чаптап коет да. Мындайча айтканда биздин баардык эле жумушун бүтүрүп беребиз. Только ичинде косметический ремонттор калат. Мурда биз под евро ремонт деңгээлге чейин эмес, 100% под ключ кылып бүтүрүп берчү. Бирок кээ бир кардарларчы, эшиктин ручкасын тандай албай эле 2-3 күн, бир жума, бир ай убакыттар созуп коет экен да. А бунун эффективности ошондо бат бүтөт да. А биз бат-баттан колдон чыгарып бериш үчүн основной жумуштарын кылып берип коебуз дагы, калган жумуштарын өзү кардарлар табитине жараша тандап, шашпай кыла беришет да ремонтторун. Ички отделкасын. Экинчи кабатын көрөлү. Экинчи кабаттан чыгайык. Мына, ушул жерден азыр бүт баарын обшивать этип коюптур. Бул жерде, могу жерде междуэтажный перекрытие сип панель менен болгон. Ушул жерде сип панелдин үстүнөн шумоизоляция жаткызган, мондой болгон материал да, шумоизоляция атайын. Полностью болгон. И анын үстүнөн 5 сантиметр болгон сухой стяжка коюп койгон да. Ошондо монун үстүнөн мисалы сухой стяжка бетон болуп калат да. Секирген мындай болгондор дагы биринчи этажга угулбайт. Жана секирип көрсөтүп турган жер ушул жер экен да. Ооба.
угулбайт да эч неме ийилбейт да эч бекемген да. Ошондой миң болот да. Ар бир нерсенин минусу бар и чечими бар да. Ушунун сип панелден салынган бир минусу шумоизоляциясы, бирок чечими мынакей. Чечмеси бар экен. Анан бул экинчи кабатка да ушул санузел кылып аткан экен бул жагы. Бул жер лестничный площадкасы, лестничный площадкадан киргенде эле ушундай болгон кең эле чоң болгон санузел бөлмөсү да. Бул жерде душуй, бул аварийный системалары, сантехнический выводдары, бул турбаларынан бери бүт бардык биз жасап бергенбиз. Бүт баары өзүңөрдүн колуңузда. Кардалар болсо сыртына кафелдери менен акча өткөн, чисто косметический ремонтторун өздөрү кылган да. Калган жумуштарын биз бүтүп бергенбиз. Өтө сонун. Бул жактагы бир уктоочу бөлмөсү өзүнүн. Бул чоң айнек алдыда дагы. Мындай киргенде сезилип атабы, сразу салкын биз. Жок, кадимгидей мен ар бир үйгө кирип атам салкын да. Могу айнектерде штора жок еще. Это штора жок, но күн уруп атат айнектенчи. Күндөн нурун тосуп, жылуулукту тосуп койгон болсок, анда сонун эле болот да. Бул жакта дагы мына вентиляционный системалары бүт барды орнотулган. Барды жүргүлө кийинки комнаталарын. Бул жакта гардероб дейм. Экинчи этаждагы бул жак гардероб кылып, же болбосо кладовый кылып, чакан офис кылып да колдонгонго болот. Мынакей бул жер кадимгидей тиги комнатага караганда өтө салкын экен. Анткени бул тияк күнгөй бет унуп турбайбы? Бул жер салкын экен. Эч жерде кондиционер жок, бирок үй салкын. Кышкысын элестетет. Кышкысын жылуу. Анан бул жактачы негизи жана кирпич кылганда перемешка деген проблема бар да. Буда эч кандай перемешка деген жок, баары готовый кетет. Баары да готовый кетет. Тарс готовый бүтөт, бүт айнек саласың. Жакшы экен ошоңузду. Перемешка деп жүрбөйсүң да. Бул үчүнчү уктоочу бөлмөсү. Үчүнчү уктоочу бөлмөсү. Буларында бүт бардык вентиляцион системалары каралган. Ол монтип тарчайт этип турса, ушумойдан алып кетпейт. Муну гипсокартон менен жаап туруп, эртең могул жак турат го. Потолок менен тегиз кылып кесип туруп, анан үстүнө жандай решетка коюп коет, ошомой бүтөт да. Запас менен чыгарып койгонсуң. Мачурной кылып калышы мүмкүн, гипсокартон параши кылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн запас менен чыгарып койгонбуз. Өзүнө бүткөндөн кийин керектүү жеринен кыркып салат. Айнекти карагыла, карай бир сонун жак. Панорамный терезелери сонуңгу плюстар эле койгон. Могу жерде көрүп турсаңыздар, кондиционер. Биз көп эле барып жүрөбүз. Бир эле үйдө бир эле кондиционер бардык жанагыга жетет да. Көбүнчө ошо сунуштайбыз, экинчи этаждын ушул жерине койсо, билесиз да, негизи суук ылдыйды көздөй качат. Ошон үчүн бул жерден чыккан суук биринчи бул жакты салкындатат дагы, салкын аба ылдыйга түшөт, биринчи этаждагы салкын турат. Ушул эле кондиционердин жардамы менен. Ал кондиционер өчүк турат. Салкын экен. 173 квадрат метр 2 кабаттуу үйдү биз 4 миллион сомго договор түзүп салып бергенбиз. Быйыл 4 миллион сомго договор түзгөнбүз. Бирок биринчи договор түзүп атканда кардар фасадын беркиндей жанагы үйлөрдө көргөндөй Техникөл компаниясынын фасадный плиткасын тандаган, бирок кайра алмаштырганда суммасын. Ошондо фасаддын материал работасын менсуайт этип туруп, өзү материал алып берген дагы биз балдар жасап берген. Эми 4 миллионго 2 этаж деген бүтүрүш деген өтө арзандай. 2 этаж болуп атат. Болгондо да канчасын силер даярдап берип атасыңар дагы. Азыр bundan чоң 200 квадрат метр болгон үйгө барып көрсөтөлү. Жашап аткан үйгө. Жашап аткан үйгө барып көрсөтөлү. Анан ошол жак менен жыйынтыктайлы. Bizler ошол жакта да чоң берек тургандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына кийинки объектибизге келдик, буйруза. Бул 2 кабаттуу экен. Бул 2 кабат 200 чарчы метр болгон үй. Анан бунда свети өзгөчө, башкача экен, Ооба. Ар биринин свети ар кандай турбайбы? Ар бир кардардын табитине жараша толтура сүрөтү бар. Жанагы эле светтери бар да. Светтери бар. Ооба. Өздөрү каалаганын тандайт, ошол светти кылып беребиз. Кааласа ушул фасад тандайт, кааласа сайдинг тандайт, кааласа жандай фиброцемент тандайт, кааласа тигиндей кылып туруп эле клинкерный фасадтарды тандайт. Кандай материал менен тандаса, ошондой материал менен жасалган жасап кызмат кылып бере беребиз. Бул үйдө азыркы учурда жашап атат. Азыркы учурда жашап атат. Буну биз 2023-жылы салып бергенбиз. 23-жылы. 2 жыл болду уже. Ичине кирейик, ана туугандар жүрүп чогуу көрөйүк. Сыртында көрдүк, өзгөчө экен бул свети. Ар бир ошол
кой-жойундун бул жерден талааны жана жарыш экен. коноктошуучу бөлмөдөн бул жакка да сыртка чыгып кеткенге Бул да жанагындай экен да. бул жактан айланып отурбай эле если коноктор келсе ушул жактан эле кирип чыгып жанагы беришет. Бул жактан кирип чыгып экен, коноктор келген болсо. Жакшы экен. Ал ичинен кирип барабыз. Основной эшиктен кире берели эле. Ооба. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмилlah. Охо, салкынга дет бул үйдүн да. Прихожасы, Кадимгидей салкын го. киргенде ушундай лестничный площадка. Бул өтө эле чоң үй да. Бул өтө чоң. Өтө чоң. Бунун бийиктиги канча болгон? Менимче жанагындай 280 экен. 280 болгонбу стандарт. Жанагындай электрошит бул жагы. Бисмилlah. Бул жакка киргенде узун зал кандай коет, залы. Гостевой комнатасы да. Бул жактан чыга турган Бул жак жактан экен сыртка чыгып кеткенге дагы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Биз көрүп аткандай мынакей узун аябай канча деген метр, бирок эч кандай ийилген эмес ортосучу. Жеңил конструкция болгон үчүн бул анча-мынча нерселерге ийилбейт да. 2 кабат болсо да ийилген, 2 кабаттан болсо да ийилген эмес да. Биз азыркы учурда на данный момент Чолпон атада Тамчыда бизде 4 кабат болгон гостиница салып атабыз. Ушул эле технология менен. Кайсыл жыл экенин унутуп калдым. Анда дагы биз нарынга 3 кабат болгон гостиница салып бергенбиз. Азыркыга чейин колдонуп атышат. Жакында домдордун баары ушундай болсо да эми. Бизге уруксат берилгени 5 этажга чейин сала беребиз. Анакей. Бул комната менен тааныштык, эми кийинки жакка өтөбүз. Бул биздин кардардын уктоочу бөлмөсү экен. Уктоочу бөлмөсү экен бул жак. Эркер экен жанагындай. Эркер болгон үчүн көрсүз да. Кенен болуп калат экен, кадимгидей. Кадимгидей колдонгон бул жактардан артына өткөнгө дагы сонун мүмкүнчүлүк түзөт да. Эркердин болгондору нерселери жакшы негиз. Негизи эркер жакшы экен. Чын эле. Жакшы кызмат кылып берет. Сыртынан дагы караганда жакшы көрүнөт да. Кийинки жагы түз эле киргенде кухнясы экен бул жак. Кухнядан да сыртка чыгып кете турган өзүнчө эшик кылган экенсиңер бул жерден. Ооба. Жанагы эле айткандай, бул дагы бизге кыргыздарга өтө жакшы. Кыргыздарга керек көп кирип чыгабыз дегендей, конок көп тособуз дегендей. Ооба. Ошондой да. Анан көп чоң нерселер киргизсек, аралатпай эле ушул жактан киргизет экенбиз. Жакшы, жазалган аябай сонун жазалган экен бул там. Кийинки жагы кайсы болот? Санузел ушул жакта болот. Биринчи кабаттын санузелы. Жак санузел экен. Аристон өзгөчө экен бул. Көпчүлүк учурда 2 этаж үйлөр салып атканда постоянно биринчи кабатына обязательно бир спальня кылып коюш керек. Мен да бир эске алып коеюн, ушул жанатан бери айтып атабыз, анан дуалга карматкан жагыбыз. Ооба. Мына, Аристондор 100 литрлуу Аристондор иле берет да. Эч маселеси жок. Эч кандай кармап бекем барбайт. Не обязательно буну стенанын арка башына чейин чыгарып туруп, тагына шайба коюп катырыш керек эмес. Бул берки ОСБга эле кармайт. Демек тешип кереги жок экен. Кереги жок. Анакей. Кийинки эми экинчи кабатка көтөрүлсөк, бул ортосунда бош калбай кызмат кылып берет деген ушул экен да. Сиз дагы могул подписчиктериңизге, көрүүчүлөргө айтарыбыз, если 2 кабат кылчу болсоңуздар, 2 кабат үй салчу болсоңуздар, биринчи этажга обязательно жок дегенде бир спальня коюп коюш керек да. Мисалы, ата-эне келип калат, картаябыз, баарыбыздын уже возраст келгенден кийин экинчи этажга күндө түшүп чыгыш, ар бир муктаждыкта түшүп чыгыш кичине кыйынчылык жаратат. Ошон үчүн биринчи этажга могул кардарды коюп туруп бир спальня кылып койсок, калган жаштар экинчи этажга чыгып. Бул экинчи кабатына жанындай кылды беле же шум изоляция деп Жок, кылган эмес. Бул каалагандар кылат, каалагандар кылбайт да. Негизи бирок көп эле айтып келебиз да. Ошентип кичине ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн депчи. Мисалы бирок сиздин балаңыздын ызылдаганы сизге билинбейт да. Бирөөнүн балдары келип тапырып атса, анда билиниши мүмкүн да. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүз бир туугандар болуп, өзүбүздүн балдарыбыздын ар бири ойноп чуркап жүргөндөн кийин бул көп деле ыңгайсыздык жаратпайт. Туура. Кийинки жагы бул жак. Уктоочу бөлмөсү. Детский окшойт э? Бардыгында вытяжка бар. Жанагындай. Кийинки жагына өтсөк, бул жагы да түз эле. Бул жагы да уктоочу бөлмө, кааласаң. Балдарга, кыздарга өзүнчө кылып койсо болот экен да. Кенен эле көп эле комната болот экен да, 2 кабат кылсаң өйдөн күзөтүп. 200 квадрат метр деген аябай эле чоң да. Бисмилла, бул жагы да. Чакан
детский же болбосо кабинет кылып да колдонгонго сонун болот да. Бул жагы өзү кененирээк экен. Бул анткени эркер да бул жагы. Бул эркерный жагы ушундай болот да, эркерный жагы. Жанагы конок тозом дегендерге сонун экен да, күнгөй бет отуруп. Ол жака тоголок стол коюп жактагы сонун жарашат. Жана кыргызча кылам дейт го кээ бирler этно комната. Ушундайга ылайык экен бул жер как раз. Жакшы. Кийинки жагы түз эле кирсек. Жак санузел бөлмөсүн пока колдонбой эле экен да туугандар. Өстөрүн вещилер койгон экен да. Кийинки жагына кирсек, бул жагда уктоочу бөлмө. 3-чү уктоочу бөлмөсү. Анан Жакшы. Бул айта кетейин, үйдүн канчалык кичинекей болгон сайын квадратурасы акчасына кымбат айланып калат. Үй канчалык чоң болгон сайын арзан айланат. Ошондой бекен. Ошондой. Мисалы, сиз 150 квадрат метр үй сала турган болсоңуз, 180 квадрат метр үй сизге жагып аткан болсо, канчалык квадраты чоң болгон сайын ортодогу разницасы азая берет да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча чоң эле салган жакшы да, эртеңки күнү дагы жанына кошуп улап. Ошондо канча болгон бул размерин менен айтыш керек да. Размерин биз сизге проектисин жиберип коелу, а бул жактара сурагандарга берип коесуз. Экинчи кабат менен тааныштык. Экинчи кабаты да астындагыдай эле салкын экен. Негизи бардык там салкын экен. Бардык тамга кирип көрдүк, кыдырып бүт бирдей салкын экен. Ошол сонун экен негизи, сонун салыныптыр. Буну сунуштайм. Ошол туруктуу экен да, бекем экен да бул. Биз мынтип айтып эле эмес, биз көрсөтүп туруп айтып бере алабыз. Мына биз монтип жасайбыз, монткен себептен ал болбойт депчи. Бардык нерсесинин өзүнүн жолу бар. Если сиздер дагы ушундай үй кааласаңыздар, бизге кайрылып өрсөңүздөр болот. Сонун кылып, кыялыңыздарды ишке ашырганга максимально аракет кылып, жардам берип, үйүңүздү, кыялыңыздагы болгочогуңузду салып беребиз. Не десем, Адекс курулуш компаниясына ишине ийгилик, эл кызматына жүрөргүлө. Адекс ошол курулуш компаниясынын ошо Instagram баракчасы бар. Ошого да катталсаңыздар, көптөгөн тамдар бар ал жакта бүткөн. Жана дагы YouTube каналы да бар, YouTube каналы. Ошого каналга да кирип көрсөңүздөр да болот, кандай бүткөн тамдарды. Бизде ар бир региондо, ар бир областтагы видеолор бүт барлыгы YouTube каналда бар. Instagramдагы мисалы жер титирөөгө кандай, күйгүзүп көрсөк кандай, bunun шум изоляциясы кандай деген бүт барлык эксперимент чакан видеолор, информациялар Instagramда, TikTokтордо бар. Анын алдагы маалымат жетишпей турган болсо, биздин байланыш телефондорго чалып дагы суроолоруна кенен жооп ала алат. Анан бизге үйдүн каталогтарын көрөйүн дей турган болсо, биздин WhatsApp номерибиздин профиль бөлүмүндө каталог деген бөлүм бар. Ошол каталогко кирсе, чакан үйлөрдүн проектиси, бир этаж болгон үйлөрдүн проектиси, эки этаж болгон үйлөрдүн проектиси, бүт бардык квадратурасы менен, размерлери менен, бөлмөлөрдүн жайгашуулары менен бүт бардыгы ошол жакта бар. Ошол жактан кирип эле көрүп алса болот. Анан ошол тандаган, ушул если өзүнүн табитине жагып аткан болсо, ошол проектини биздин ошол эле WhatsApp группага, WhatsApp номерибизге жаза турган болсо, эсептеп азыркы учурда ошол проект канча сом болот экенин эсептеп берет. Бирок бардыгы жанагы биз ар бирин айтып атпайбызбы? Бардыгы сиз тандаган материалга жараша сумма өзгөрөт. Экөөбүз эле бир күндө үй салып турган болсок, экөөбүздүн баабыбыз бир чыкпай калат да. Сиз мисалы терезесин коричневый кылам деп коюшуңуз мүмкүн, мен ак кылам деп коюшум мүмкүн, уже сумма өзгөрөт. Ошон үчүн биз ориентировочный эле сумма айта алабыз. Так сумма только сиз проектте такталгандан кийин, сметасы чыккандан кийин гана билинет туугандар. Ошол менин көрүүчүлөрүм болушунча сиздерге көрсөтүп жеткизип бердик. Бул дагы Талаш шаарындагы эле салынган тамдар экен. Да көп райондорго кыдыра алган жокпуз. Анткени ошол канча Кыргызстан боюнча деген райондорго салдыңар, айылдарга салдыңар үйлөрдү. Эми ошол биздин каналга катталыңыздар, да кызык ушундай видеолор чыгарып турабыз. Адекс каналына да катталып коюңуздар. Instagram жана YouTube каналы бар. Ошол Адекс компаниясынын ишине ийгилик каалайбыз. Эл кызматына жүрөргүлө. Сиздин подписчиктериңиз келчү болсо, если вдруг чын эле Турар ТВнын атынан келген болсо, Турар ТВдан келдик, ошол атайын силердин видеоңорду көрүп келдик дей турган болсо, биз проектисин бесплатный ишип беребиз. Адекс курулуш компаниясы силерге бесплатный сип панелден үй салчу болсоңуздар, проектисин бесплатный. Турар ТВнын атынан чалып отурум десе. Жакшы экен. Келебиздер. Да, кийинки чыгарылышка чейин барыңыздар, аман эсен болуңуздар.